Келесі сабағымызды улантабыз. Бұл сабақта болсо антивирустық программалар жөнүндө жалпысынан маалымат бере кетейин. Биз ал антивирустық программаларды орнотуп, аны менен иштегенди кеңири карабайбыз. Анткени бул абдан чоң тема болуп эсептелинет. Негизи антивирустық программалар абдан көп. Ошондон ар кайсы колдонуучу ар кандай антивирустық программаны пайдаланат. Бирок ошого карабастан жалпы эрежелерди айта кетейин. Антивирустық программалар боюнча антивирустық программалар орнотуп, алар менен кенен иштегенде мүмкүн кийинки дистерде чыгарарбыз. Бул антисабатсыздык программасы жалпысынан таанышыбызга болгондуктан ал антивирустун менен иштегенде эле айтып кетели. Деги эле антивирустар азыркы кезде абдан көп антивирустық программалар бар. Эми алардын кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман, аны айтпайм. Анткени ар бир антивирустун жакшы жактары да, ошону менен бирге эле кемчиликтери дагы бар. Эми бул жерде антивирустарды негизги азыркы кезде абдан популярдуу антивирустар айта кетсек, булар албетте Kaspersky антивирусы жана Asset Note 32 антивирустық программасы азыркы кезде эң популярдуу программалардын ичине кирет. Анын ичинде Avira, Avast деген программалар дагы көп колдонуучулардын купулуна толду. Ошондой эле андан башка Outpost, Scarabей деген антивирустық программалар. Мындан башка деги эле антивирустық программа азыркы кезде абдан көп. Бул компьютерде негизи орнотулган программа бул Avira деген антивирустық программа болуп эсептелинет. Деги эле антивирустық программалар эмне жумуш аткарат, эмне кызмат аткарат? Антивирустық программалар бул вирустук программалардан, вирустук атакалардан сактоочу программалар болуп эсептелинет. Ар бир компьютерде албетте антивирустук программа орнотулуш керек. Анткени ал программа силердин сактаган маалыматыңарды, силердин абдан керектүү маалыматыңарды абдан сактоого мүмкүнчүлүк берет. Негизи эле маалыматты, абдан маанилүү жана керектүү маалыматтын копиясын дискке жаздырып коюудан өтөрү жок. Сөз түрдө керектүү маалыматтардын копиясын дискке жаздырып сактап коюш керек. Анткени техника деген техника баары бир күнү болбосо бир күнү вирус кирип, мисалы Windows өчүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн керектүү чоң эмгек менен жазган маалыматыңарды сөз түрдө флешкага да сактоо коркунучтуу, анткени флешкага да вирус кирип кетет. Аны дискке жазып эле сактап койсоңор, ал вирус кирген күндө да ал маалыматыңар сакталып тура берет. Ошондон бат-бат керектүү маалыматтардын копиясын дискке сактап туруш керек. Эми антивирустук программалар жөнүндө. Деги эле антивирустук программалардын баарынын эле терезелери окшош келет. Бул жерде англисче версиясы Avira Premium Security'нын. Демек, бул терезелердин түзүлүшү кандай? Бардык эле терезелердей баш сөз сапчасы, менюлар сапчасы жана бул жакта инструменттер панели. Демек, Local Protection негизи антивирустук программалар сөз түрдө сканировать деген жери бар, менюсу бар, сканер, мынакей бул жерде local drivers, локалдык дисктерди сканерлөө, hard дисктерди сканерлөө, же болбосо бул жерден тандап алсак болот. Мисалы, main C-ны, C дискин же болбосо D дискин сканерлөө, же болбосо ошо антивируска текшерүү. Же мындан мануалдан биз каалаган, мисалы, мой компьютерди, же анын ичиндеги кээ бир гана папкаларды текшеребизби жана башка. Бирок эң негизгиси бул антивирустук программаны ар дайым колдонуш керек жана жума сайын болбосо, күн сайын болбосо да жума сайын бир жолу C, D дисктерин сканерлеп коюш керек. Башкача айтканда антивирустук программа менен текшерип коюш керек. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде вирустук программалар күнүнө чыгарылып атат. Ошондон ал вирустарды кирип кетпесин өзгөчө силер эгерде интернетке кошулуп турган болсоңор, анда ал интернет аркылуу көптөгөн вирустар келиши мүмкүн. Көбүнчө вирустар дагы флешка аркылуу кирет. Ошондон флешканы сайгандан кийин эле сөз түрдө аны антивирустук программа менен текшериш керек. Аны үчүн кантип текшеребиз? Аны үчүн флешканы сайгандан кийин
анын сүрөтү чыгат. Негизи антивирустук программаны автоматтык түрдө текшерип баштайт, бирок ошого карабастан силер өзүңөр да текшерип чыгышыңар керек. Ал үчүн оң жагын басып, ошо флешкага бардык программалар, кандай гана антивирустук программа орнотулбасын, бул жакта анын логотипи чыгат да, ошонун тушунда scan, англисче жазылган scan, же болбосо проверить, же болбосо сканировать на вирусу деген жазуу бар. Контексттик меню ачканда сөзсүз түрдө ошону менен текшериш керек. Мына мисалы үчүн оң жагын басып, scan selected files with antivirus. Мынакей. Анан демек текшерип баштап атат мынакей. Ар бир антивирустук программада ушул опциясы каралган. Ошондуктан сөзсүз түрдө флешка салганда анын оң жагын басып, scan же болбосо проверить на вирус дегенди издеп, ошону менен сөзсүз түрдө флешканы текшерип чыгышыбыз керек. Же мынакей катуу дистерди деле ошентип текшерсек болот, мынакей катуу дистерди. Же папкаларды, каалагандай папканы дагы ошентип текшерип чыксак болот экен мына. Же архивдик файлдарды. Мына ушул эрежелерди сактап эле, анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бул антивирустук программаларды ай сайын, жок дегенде ай сайын жаңылатып турушубуз керек. Антпесе антивирустук программаларыбыздын турганын деле кереги жок болуп калат. Эмне үчүн дегенде, вирустук программалар ай сайын эмес, күн сайын жаңы вирустар чыгып атат. Ошондуктан антивирустук программаларды ай сайын жок дегенде жаңылатып турбасак, ал вирустарды көрбөй калышы мүмкүн дагы. Ал вирустар биздин керектүү файлдарыбызды жеп салышы мүмкүн. Андыктан антивирустук программаларды колдонгула. Ушуну менен бул сабакты аяктайбыз. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта бол.